Так, Instagram sizler менен азыр түз эфирден биз айымдар чакырабыз. Так. Бизге түз эфирге ким чыкмак болот деле? Назгүл айым, Колуңуздарды көтөрүп коюңуздар, айымдар. Мага угулуп жатасыз дейт. Ага, мен кандай угулуп жатам? Келиңиздер байланышты текшерип алалы. Instagram. Мен кандай угулуп жатам? Угулуп жатасыз Телеграмдан. Инстаграм катар болбой калды го. Да, Instagram чото бүгүн чакыруу чото жакшы болбой жатат, байланыш жакшы болбой жатат окшойт. Келиңиз Чынар айым микрофонуңузду күйгүзүп, түз эфирге чыксаңыз болот. Видеоңузду күйгүзүп, да. Сизди биз көрүп жатабыз. Мен азыр сиздерге биздин жакында эле болуп өткөн талдоо чеберине катышкан биздин катышуучубуз Чынар айымды түз эфирге чакырдым. Келиңиз өзүңүздүн ой пикириңиз жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз, талдоо чеберине кантип келип калдыңыз, кайсы талдоодо окудуңуз, кантип чечим чыгардыңыз, кандай результаттарды алдыңыз, бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Точкаңыз, точкабыңыз, Кыргыз элим. Мен жаткан айымдын сабагын быйылкы жылдын март айынан баштап трансформация курсунда, тренажер курсунда жашоо өзөгүндө окуп, жашоо өзөгүнөн кийин өзүмө чечим чыгардым. Талдоо чеберинин экинчи потогунда VIP потогун окудум. Жана ошо 2 айдын ичинде өтө чоң ийгиликтерге жетиштим. Иш жаатында, мамиле жаатында, ар бир өзүмдүн ой жүгүртүүмдө жакшы жетишкендерге жетиштим. Жана бул айдын ичинде мен бүгүнкү киреше айтсам 55.400 сомго чыктым. Бул именно разбор кылып чыктым. Эле биз чыкканыбызда ошо узаткан аймакты 200 сом, 500 сомдон баштап элек. Бүгүнкү разборлорубуз уже 3000, 5000ге чейин чыкты. Жакшы. Эми биздин потогундагы ийгиликтер разбордун аркасынан үйлүү болушту, разбордун аркасынан машиналуу болду, разбордун аркасынан үй бүлөнүн ичинде ар бир айдын жан дүйнөнүн тынчтыгы табылды. Биздин потогубузда 14 ай окуду, ошо 14 айдан ар бири өздөрүнүн ички жан дүйнөсүнүн тынчтыгын, өзгөрүүсүн, күйөөлөр менен болгон мамилесин, кыздар менен болгон мамилесин, чөйрө менен болгон мамилелерин айтып кетти. Бизде профессионал болду, өзүбүздүн сертификаттарыбызды алдык, аябай чоң жетишкендерди таптык. Биз окуган кийимдеги эмоцияларыбыз башка. Кечээки выпускта биз ар бирибиз жөн эле потолокто жүрөбүз го, асманда учуп жүрөбүз го. Биз ошол кубануудан али кете элекпиз. Баардыгыбыз эмоция менен жүрөбүз. Аябай сонун айтып кире албайбыз. Ар бир айым ушундай сүйүнүчтү каалайбыз, өзүнүн жан дүйнөсүн тапканды каалайбыз. Ийгиликтердин башын албан ийгиликтерди дагы багындырып, ошол ийгиликтердин аркасынан дагы ийгиликтерди тапканды жана ошол ийгиликтер коштоп келе бергенди каалайм. Ошо узаткан айымдын эң биринчи болсу бул ушул Кыргызстанда ар бир айым өзүнүн жан дүйнөсүн таап, ошоп жыргап жашасын деген ниетте болчу. Бүгүнкү күндө канча 1000ден ашыкпы, 2000ден ашыкпы, может быть 5000ден ашык адамдарды, айымдарды окуп келе жатат. Жана ошо 5000ден ашкан аялдар бүгүнкү күндө өзүнүн жан дүйнөсүнүн тынчтыгын таап, ошо жылмайып, жадырап, жайнап жаткан болсо керек. Мен аябай ыраазычылык билдирип кетем сизге. Сиздин окууга келгениме, күнчө окууларды өтүп, дагы Алла буюрса жакында сексуалити сабагыбызга өтөбүз. Жамаат менен.
Сизге ошондой ниет коюп атканбыз. Айым Алла буюрса жакында дагы сиздин кийинки сексуалчы сабагыңызга окууга келебиз. Мен ыраазымын сизге. Сонун. Раатчылыгымды билдирем. Айымдар келгиле, окуңуздар, өзүңүздөрдүн билимиңиздерди өркүндөтүңүздөр, элге жардамыңыздарды тийгизиңиздер. Ошонун эле ичинде өзүңүз жан дүйнөңүздөрдү таап, точка Адан точка Бга жеткенди сонун кантип жетип калганыңарды өзүңөр билбей каласыңар. Ошол эле келе берсеңер, өзүңөрдү өзгөртүп жана жыргал жарууга алып келесиңер. Мен ыраазымын сизге. Мисалы айтышы мүмкүн да, мен разбор жасай албайм, менин колуман келбейт деши мүмкүн да. Өзүнө ишенбей, мен муну бир гана мырзаларчы дейт деп жазып атышат. Мырзаларга да сунуштамакпыз, ушундай нерселерди окутуп, үйрөнүп, бири-бирине жардам бергендерин. Ошо колумдан келбейт, мен баары жасай албайм деген адамдарга кандай сунушуңузду бермексиз? Ар бир адам биринчи жолу эле келгенде ошол суроо менен келсе керек. Мен албайм, мен кантип алдайм деши мүмкүн. Бирок өзү келип, ошо талдоо өтүп, өзүн сынап, өзүнүн ички сезимдерин сездигандан баштап, адам өзүнө ишенип кирет экен да. Мен була алат экенмин. Мен сезе алат экен. Когда биринчи боштондук, жеңилдик сезип калгандан баштап, адам өзгөрүп баштайт экен. Адам сезимдерин сезип баштайт экен да. Ушуну кыла алат экен деп ишенич пайда болгондо, анан башка адамдарга өзүнүн ишеничине артырып, ишенич берип, ошол тартып жүргүзүлөт. Мындайча ар бир адамдын колунан келе турган, билим. Бүгүнкү күндө сиздин сабактарыңызга, ретриттериңизге барып, аябай сонун өзгөрүлдү. Экөөбүздүн мамилебиз өзгөрүлдү. Балдарга караган көз караштар өзгөрүлдү. Аябай сонун. Бул эркектердин дагы өзүнө болгон ишеничи жана мындай башка бир чөйгө кошулуп, мурунку өздөрүнүн ишенген чөйгөсүндө же ишенген бир тоскоолдуктарын жеңип туруп, алдыга карай ак жолго жүргөн катындары да. Бир эркек методиканы үйрөнүп алсачы, Кыргызстандын эркектеринин ар жоонун негативдүүлөрүн жоготуп, плюс эмоцияга алып чыкмак. Чын, бул жактан сиздин жолдошуңуз комментарийде сизди колдоп атат. Айымдар азаматсыңар, мырзалардан мен дагы чыгайын деп атам, мага жакты деп. Азаматсыз, сиздей чындыгында мырзалар бизди колдойт. Көп учурда биз ойлойбуз да, анан жашыра беребиз, колдобойт деп качып айтпай да. На самом деле ачык айта берсек, мырзалар бизди аябай колдошот. Азаматсыз, чынар айым, ийгилик каалайм сизге дагы. Бактылуу болуңуздар, сиздерге дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Бул чындап айтканда, бул сиздердин курска келгениңиздер, булар жашооңуздардын жаңы гана башталышы, жакшылыктардын жаңы гана башталышы. Буюрса алдыда дагы көптөгөн жакшылыктар турат. Ошол жакшылыктарды Кудайым сиздерге буйрсун. Рахмат сизге. Биздин Чынар айым өзү үй бүлөлүк врач. Бүгүнкү күндө өзүнүн кесибине дагы ушул кесипти кошуп, дагы эң сонун кесип, өзүнүн мисалы сизге келген пациенттердин сөзүнөн эле уже эмне жөнүндө иштеш керек экенин уже билип атсаңыз керек, Мурун дары жазыш керек болсо, азыр атаңа ыраазычылык, апаңа ыраазычылык, капачылыктарын иштеп жатсаңыз керек, сразу эле туурабы? Серьезныйраак болсо давай разбор жасап берейин деп, Вот, ошон үчүн чындыгында аябай керектүү адамсыз сиз элдерге. Себеби дегенде баарыбыз врачтарга барабыз. Балабыз эмне болду, өзүбүз эмне болдук, сразу эле врачка чыкпайбыз, биринчи жардам. Азаматсыз ушундай жан дүйнөнүн врачы, эми сиз азыркы учурда жан дүйнөнүн дарыгери болдуңуз. Эми ушул жан дүйнөнүн дарыгери, талдоо чебери болуп, ушул кесибиңизди жакшы жактарга колдонуп жүрө бериңиз. Ыраазыбыз сизге. Рахмат, Чынар айым. Сизге дагы көптөгөн ийгиликтерди, миллиондорду каалайбыз. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Так, бизге азыр эле биздин врач айымыбыз чыгып бизге өзүнүн результаттары менен бөлүштү. Биздин кийинки чыга турган айымыбыз ким эле кыздар?
Жардам берип койсоңор. Назгүл. Назгүл айым. Ага. Назира айым, Назира айым ба? Назгүл. Да, давайте ким чыкса чыгып берсеңиздер болот бул жака. Назгүл айым. Келиңиз 6 потоктун катышуучусу мугалим Кочкордон, Кочкордон. Сиздерди көрүп атканыма. Келиңиз. Биз да абдан кубанычтабыз сизди көрүп жатканыбызга. Менде дагы жаңылык болду. Жакында Москвага барып келдим. Сонун. Бекер барып келдим, окууга барып келдим. Баары төлөнүлгөн. Өзүм да таңкалып калдым ушу. Анан баягы мектептегилер биринде психология менен иштеп аткандан айтышпай Назгүл сиз деген ушу иштеп атат эле ошонун результаты менден мурунтар айтат. Өзүңүз менен иштеп атып, ошонун жыйынтыгы негизинде бардым иштепчи. Бир жума жүрдүм, бүт төлөө жолумдагы тамак ашым иши эчтеке акча котпой эле бек. Сонун. Анан ошо мына деле кайрылып жатышат, баары мен сого талдоо жүргүзүп атам. Талдоо жасап атасыз, сонун. Талдоо чебер 6 потогунун катышуучусу VIP. Баары жакшы. Ошо оюмдагыдай балдарымда да жакшы ийгиликтер болуп жатат. Кызым айлыгы көбөйүп, улам жумушунан жакшы болуп атат. Студент кызым 5-курс. Сиз өзүңүз менен иштесеңиз эле балдарыңызда результат болуп атат, Ооба. Ошо эң чоң баягы окуу бүткөндөн кийин эң чоң жагым ошо Москва болду да. Бир жолу баягы талдоо чеберинде разбор кылганды билбейм, эже мага тиги үйрөтүңүзчү, жардам бериңизчи, мен өзүмө ишенбей атам дейт да. Анан баары өчүрүп кетип калгандан кийин экөөбүз эле калдык да. Анан Бактыгүлгө айтып атпаймынбы, азыр мага жасап бер десем эле ошо Москвага келди да, магачы эме фигура болобуз го, биринчи, экинчи фигура болгондо ошондо Москва эле элестетип атат. Мен кичинекей кезимде бардым эле, ошо эле көз алдыма келип атат десем эле, анан эжеси анда ошо Москвага барып туруп бир аябай чоң машинага чыгат окшойсуз деп ушундай кылып талдоо жүргүздү да мага. Москвага дегенде ошону эстеп разбордун анан ошо дагы бул талдоо чеберин окуп, өзүмдөгү блогторду ачып, улам жана максат жаздырчу элеңиз го, ошого жазганда Москвага бир конкурска барып келсе утуп депчи, ошо на конкурсной основе барып келдим да. Эчтеке бир жок. Сонун центрдеги отельде жаттык, Сахма Грант деген. 3 май тамагы, о жерде окудук, экскурсияга алып келишти. Ледовое шоуга бардык, Бединое озеро как раз шаарда болуп атыптыр. Сонун сизге ыраазычылык, баягы жаңы келип аткандарга айтат элем, мен ден соолук боюнча келгем, негизи Закан айымга. Ай сайын кан буйдуруп калган, гемоглобиним 40-50-гө түшүп, тромбоцитим 78-ге түшүп калган болчу. Анан ушу трансформация курсун окугандан кийин кан буйдургам да, былтыр октябрь айынан баштап. Мына бир жылдан өттү, буюнча эч кандай кан больницага жатпай, анализ жакшы өткөндө сентябрь айында тапшырганда ошо гемоглобин 111 болуптур да. Тромбоцитим дагы 34 болуптур, көрүлүп калыптыр. Анан ошо сизге ыраазычылык билдирем. Ошо билимиңиз дагы ушу өркүндөп өсүп, көптөгөн ушундай айымдарга, мырзаларга жардамыңыз тие берсин. Чоң рахмат сизге. Ден соолугуңуз ошондо азыр баары жакшы, ден соолугум жакшы, ошо барбай калдым, больницага барбай элем, анализ тапшырып коюп текшерилечи. Баары жакшы. Кан буйдуруп жатпай калдым. Сизге мен ай сайын ошо калганда, бир буйдуруп жүрдүм да. Азыр баары жакшы да, сонун чындыгында жан дүйнө менен, именно подсознание менен иштегенде бизде
ден соолук жактан аябай жакшы результаттар болот. Азаматсыз, сизге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мен эсимде бар, сиз өзүңүздүн жеке окуу борборуңузду ачкыңыз келип жүргөн. Демек ошол окуу борборуңузду ачуу жолдорунда жүрүпсүз. Азыркы учурда мисалы Мексикого барып келген, бул дагы күчтүү билим алып келүү жөнүндө тура. Анткени мен да кайсы бир учурда Москвага барып билим алчумун дайыма. Кийин Дубайга барып, Сочиге барып, ар тараптарга барып келгем. Мына азыр ошол билимдеримди бөлүшүп аткан кезим. Сиз дагы күчтүү билимдерге ээ болуп жатыпсыз. Буюрса Кудайым ошол окуу борборуңузга даярдап жатыптыр да. Ыраазымын сизге. Бул ден соолуктагы ийгилик, жан дүйнөнүн ийгилиги, балдардын ийгилиги. Эми айтып отурсаң, манын баардыгын санап отурганга чындап айтканда убакыт деле жетпей кетет. Ооба. Да, ошон үчүн жакшы баары. Да, ошон үчүн сизге ийгилик каалайм. Алдыда дагы көптөгөн жакшылыктарыңыз жарала берсин. Окуучуларга азыркы учурда талдоо чеберин мен окуй аламбы, колумдан келеби, чындап эле результат болобу, бул методикага ишенсе болобу дегендерге эмне деп жооп берип, эмне деп айтмаксыз? Ооба, результат бул эң биринчи ошо ишеним керек экен да. Анан ушу айтылган, айтып аткан нерселердин баарын ошо калтырбай, аткарса эле баары жакшы болот. Эң биринчи ишеним. Анан меники көбүнчө ушул окуу аркылуу мен ыраазычылыкка келдим да. Эмнедей нерсеге да ыраазычылык айтам. Да. Эмнедей белек алып ыраазычылык айтса, ошол кайра чоң белек алам ушундай да. Бул окуу өтө керектүү, өтө Балуу. Өзүмө гана эмес, башкаларга да кабыл көрүп жардам берип жатам. Сонун азаматсыз да, мисалы сиз мурун Заткан Юсупова качан мага разбор берип коет экен деп жүргөн учурларыңыз болгонбу? Азыр Заткан Юсупованы күтпөйсүз, туурабы? Өзүңүз эле алып эле разборду жасай бересиз, туурабы? Вот, көрдүңүзбү? Группалаштарыңызга айта коесуз, өзүңүз жасай коесуз. Рахмат сизге, ийгилик каалайм. Эми ушул куралды колуңузга алып алдыңыз. Эми ушул курал менен жакшы жактарга, жакшы максаттарыңызга жаратканым себепкер кылып, разборду бизди себепкер кылып, жашооңузду жакшы жактарга өзгөрүүсүнө салымын кошсун. Рахмат сизге. Рахмат. Атайын чыгып өзүңүздүн результаттарыңыз менен бөлүшкөнүңүз бул аябай жакшы нерсе. Эмнеге? Анткени биз канчалык чөйрөбүз менен өзүбүздүн жакшы нерсе менен бөлүшкөн сайын биздин жашообузга ошончолук нерселер, жакшы нерселер эселеп келе берет. Рахмат сизге, ыраазыбыз. Назгүлайым. Сиз дайыма биздин эсибиздесиздер. Мен ар бир окуучумду эсимде сактайымдай. Ар бир окуучум балаң катары эле болуп калат экен дагы, анан алардын результатын уккан сайын сүйүнөсүң да. Сонун результаттар. Азаматсыз. Рахмат сизге. Ийгилик каалайм. Рахмат. Динагүлдү көрүп алып да азыр сүйүнөм. Да, конечно. Да. Сонун айымдар. Так, давайте анда улантабыз, Болду, сабак бүттү, чыга берейинби, кете берейинби дегендер болуп атат бул жакта. Бүгүн чото сиздерди мен түз эфирге чакырышым аябай кыйынга турду. Бирок ошентсе дагы сиздер менен уланталы, Так, Телеграм мен угулуп жатамбы? Ооба, угулуп атасыз. Эгерде мен угулуп жаткан болсом, анда бул жактан азыр бир нерсени ачып алайын. Менин телефонумдагы секреттерим баарын көрөсүңөр силер. Так, бул жакта биздин макеттерибиз бар эле, ошол боюнча ачып алып улантсак, Эми сиздерге үйгө тапшырма берем. Үйгө тапшырмада сиздер мен бүгүн кандай жасасам, сиздерге эмнени үйрөтсөм, ошол нерсени сиздер башкаларга жасайсыздар. Неважно,
200 сомбу. Эгерде түшүнбөсөңүздөр түз эфирди кайталап көрөсүздөр. Telegram мессенджерге көрмөй атам, бирок угулуп жатам, турабы? Telegram. Мени угуп жатасыздарбы? Угуп жатат, Угулуп жатат, Ага, хорошо. Бүгүнкү сиздерге көрсөтүп бергендей разбор эмес, диагностиканы жасайсыздар. Рахмат. Бул жакта сонун комментарий деп жазылат. Рахмат. Сиздерге тапшырма. Акчага сиздер дагы диагностика жана разбор жасайсыздар. 200 сом аласызбы, 100 сом аласызбы, 500 сом аласызбы? Аласыз дагы өзүңүздөрдү мындайча айтканда сынап көрөсүздөр. Эмнеге? Анткени биз канчалык акчага жасасак, акча берген адамда да результат болот, жана акча алган бизде дагы мотивация пайда болот дагы. Менин колуман келет экен дейсиз. И какой-то бир убакыт өткөндөн кийин ал адамдарда результат болот дагы, анан алар өздөрүнүн результаттары менен бөлүшөт. Мисалы бизде канча ай мурун катышкан Назгүл айым өзүнүн результаты менен азыр канча убакыттан кийин бөлүшүп жатат. Себеби биз результат разборду азыр жасаганыбыз менен анын результаты какой-то бир убакыт өткөндөн кийин болот. Кээде эртеси деле болушу мүмкүн, кээде 15-20 мүнөттөн кийин деле болушу мүмкүн да. Ошон үчүн сиздерге үйгө тапшырма. Бүгүнкү мен сиздерге үйрөткөн разборду 200 сомдон, 500 сомдон, эгерде духуңуздар жетсе 1000 сомдон жасаңыздар. Себеби дегенде мен өзүм эсимде бар, бизге да ушундай тапшырма берилгенде мен 1000 сомдон, 200 сомдон баштап 1000 сомго чейин жасагам, бир туугандарыма жасагам. Ууларга жасаса болбойт. Мага бир туугандарым 200 сомдон, бири 1000 сомдон берген. Бирок 1000 сомдон берген адамдарда результат көбүрөөк болгон. Азыраак берген адамдарда результат азыраак болгон. Ошон үчүн уялбаңыздар. Эгерде сен результатты кааласаң, анда 1000 сомдон жасап берем деп 1000 сомдон ала бериңиздер. Хорошо? Ал эми сиздер эгерде ишенич менен мастер разбору болгуңуздар келсе, анда бул жакта менин мастер разборов курсум буюрса башталат 1-декабрда. Бул жакта көрүнүп тургандай эле сертификаты менен академиянын, эл аралык академия мастер разборов Инна Тиляшинованын сабактарына доступ берилет. Курс 2 ай болот. 1 жыл бою доступка берилет. Бул жакта 1 год доступ деп турат. Бул жакта көзүңүздөр көрүп тургандай эле мен сиздерди коштойм жана кантип сатам дей турган болсоңуздар, анда сиздерге кантип сатуу боюнча Кундуз Таштанова продюсер өзүнүн продюсерлик курсун береке берет жана сиздерге кантип онлайнга чыгууну үйрөтөт. 2 ай окугандан кийин сиздер сабак бүткөндөн кийин 2 эл аралык сертификат аласыздар. Бул сертификаттарды сиздерге эл аралык академия мастер разборов тарабынан беришет. Биз ал жака окутабыз, андан кийин курска доступ беребиз, андан кийин сиздер аттестация тапшырасыздар. И аттестациянын жыйынтыгы менен сиздер ушул сертификаттарды аласыздар. 2 айда үйдөн чыкпай эле талдоо чебери боло аласыздар. Бул жакта сертификаттар турат. Эл аралык сертификат мастер разборов жана мастер про деген 2 сертификаттарды аласыздар. Талдоо чебери 2 айлык курсунда көрдүңүздөр да мастерлерге мастер болуп ушундай сертификаттарды аласыздар. Бул VIP курсу. Вот, бул жакта кандай сабактарды доступка алууга болот. Бул Телеграмдагы сабактар. Талдоо чебери курсу 8-потогу башталат. 2 ай доступ, 1 жыл VIP курсунда именно академияга доступ берилет. Бул жакта кандай сабактар болот десе, жума сайын мени менен чогуу, Заткан Юсупова менен чогуу онлайн разборлорду жасайсыздар 3 сааттан. Өзүңүздөр менен дагы кошумча иштесеңиздер болот. Кээде биздин окуучуларыбыз 5-6 саатка чейин иштеген учурлар дагы болот. И жума сайын кураторлор менен дагы онлайн разборлорду жасайсыздар. Андан сырткары сиздер менен биз 4 жолу жандуу жолугушабыз. 2 күн катары менен жолугушуп разборлорду үйрөтүп көрсөтүп берем. Андан кийин 1 күн ретрит өткөрөбүз жана 1 күн выпускной болот. Ошо менен 4 жолу жандуу сиздер менен жолугабыз.
Сиздерге VIP тарифиндегилерге фотосессия, нейро фотосессия деп белек кылып берет. 2 эл аралык сертификат аласыздар VIP тарифинде. Инна Тиляшинованын мастер разборов курсуна доступ аласыздар. Инна Тиляшинованын мастер про курсуна дагы 1 жылга доступ аласыздар. Жана ошондой эле менин талдоо чебери курсум кыргыз тилинде дагы доступ аласыздар. Кунзайымдын продюсер курсун доступка аласыздар жана менин трансформация курсумду 1 жыл бою доступка алып окусаңыздар болот. Бекер. Булар белектер. Так, талдоо чебери курсунун баалуулуктары жөнүндө айта турган болсок, да, бүгүн эле мисалы сиздер менен биз жарым сааттын ичинде кандай разборлорду жасадык жана кандай жеңил сезимдерге ээ болдук да. Сурооңуздар болсо бул жака жазыңыздар жана талдоо чебери боюнча маалымат алам десеңиздер дагы комментарийге номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Мобильный номерлериңиздерди калтырсаңыздар сиздерге менеджерлер байланышат дагы дароо сиздерге маалыматтарды беришет. Талдоо чебери курсунун баалуулуктары 2 ай менден разбор аласыздар. Да. Курска биз бир группада 10-15 айым гана кабыл алабыз. Ушунча курстардын бардыгына 1 жылга доступ берилет. 2 ай онлайн окутат. Номерлериңиздерди комментарийге калтырып, толук маалымат ала бериңиздер. Коркпоңуздар, кымбат болот, мен айта албайм. Эң башкысы ниет кыла берсеңиздер эле, акырындан эле кантип келип калганыңыздарды өзүңүздөр байкабай каласыздар. Биздин окуучуларыбыз көп, акчаны каяктан да албайт, бирок каалоолорубузга акча келе берет. Инна Тиляшинованын мастер разборов курсуна доступ болот деп айттык жогоруда, да, жана ошондой эле мастер про курсуна. Жана караңыздар, бул жакта биздин катышуучуларыбыз, мына акыркы потоктун катышуучулары мына сертификаттарын алып, биздин красавицалар бул жакта сертификаттары менен сүрөткө түшкөн. Жана биздин окуучулардын мына тапкан акчалары 1000 сомдон, бир разборуна 1500 сомдон, бир разборуна бул жакта 3000 сом. Ушинтип разборлорду 500 сомдон, 200 сомдон, 500 сомдон баштап азыркы учурда 3000-5000ге чейин жасап атышат, жасап жатабыз деп азыр эле айтышты да. Жана ошондой эле сиздерге ыңгайлуу болуусун деген максаттан бери эки тариф, атайын эки тариф кылып койгонбуз. Бир тариф бул жакта VIP тарифи, 2 ай 1 жыл доступ, жума сайын VIP тарифинде айтып кеттим жогоруда да. Баасын сурап жатасыздар. Баасы 180 000 сом. Эгерде сиздер 1 декабрга чейин брон кылсаңыздар, анда баасы 150 000 сом болуп сиздерге сакталат. Жана 100 000 сомдо рассрочка М+ менен алуу мүмкүнчүлүгү бар 6 айга. Өзүм үчүн тарифи дагы бар. Өзүм үчүн тарифи жума сайын мени менен онлайн сабакка чыгасыздар 3 саат. Куратор менен группада иштешесиздер, жандуу разборлорду окуйсуздар. Жандуу разборго сиздер дагы келесиздер, өзүм үчүн да окусаңыздар. Ретритке дагы келесиздер. Фотосессия белек аласыздар, жалпы фотосессия кылабыз. Жана талдоо чебери кыргыз тилиндеги менин курсум сиздерге 1 жыл бою доступка берилет. И трансформация курсу 1 жылга доступ берилет, жандуу онлайн выпускной болот. Өзүм үчүн тарифи 60 000 сом. Эгерде 1 декабрга чейин брон кылсаңыздар, 5 000 сомдон 20 000 сомго чейин, анда дароо 50 000 сомго мүмкүнчүлүк аласыздар. И рассрочка алсаңыздар дагы болот 3 айдан 6 айга чейин. Вот ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. 150 000 сомдук тариф да, талдоо чебери курсу 1 декабрда башталат. Эгерде 150 000 сом 1 декабрга чейин брон кылсаңыздар, бронь 10 000 сом, 20 ноябрь 20 000 сом, 1 декабрь 20 000 сом кылып бөлүп төлөсөңүздөр дагы болот. Остаток 100 000 сомду бул жака даже эсептеп даярдап койгонбуз. Рассрочка банк аркылуу, мисалы М+ жана кеш туюудан 3 айга 6 айга бөлүп төлөсөңүздөр болот.
Мен өзүм дагы ушинтип бөлүп төлөп окуганмын, дароо төлөп ала алган эмесмин, анткени мен дагы өзүмө уруксат бере алган эмесмин. Ошон үчүн бөлүп төлөсөңүздөр байкабастан эле төлөп коесуздар. Зато жашооңуздарда мындай мүмкүнчүлүктөрдү дароо сатып алыш өзүбүз көп учурда кеп акчада эмес, кеп өзүбүзгө уруксат бербеген үчүн биз бөлүп төлөгөнүбүз биз үчүн оңоюраак болот. Эм банктан которсоңуздар болот, Кундуз Таштанова получатель болот, Оптимадан которсоңуздар болот, О деньгиден единица кылып салсаңыздар болот, жана Россиядагылар Тиньковтун номерине салсаңыздар болот. Бул жакта баардыгын жазып койдук. Өзүңүздөргө скрин кылып сактап алсаңыздар болот. Бүгүн телефондор ушундай болгонуна байланыштуу да алмаштырганга туура келди. Ал эми толук маалымат алуу үчүн комментарийге номерлериңизди калтырсаңыздар болот. Так. Да, ниет кылсаңыздар окуйсуздар. Бизде эгерде сиздер разборду жасап, эң соң көп суммадагы акчаны иштесеңиздер, анда мен сиздерге бир талдоо чебери өзүм үчүнгө бир жолдомо белек кылам. Андыктан эртерээк аракет кылып разбор жасап, бүгүн эртең бүрсүгүнү диагностика жасаганга аракет кылыңыздар. Эртең мен сиздерге мамилеге разбор жасаганды үйрөтөм да. Эмне деген сөз басылбай калыптыр дейби. Жана ошондой эле ретрит особнякта 7 декабрь күнү болот. Караңыздар, мен сиздерди ретритке дагы чакырам. 7 декабрда болот. Ал жакта биз эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин сиздер менен иштешебиз. Ал жакта жандуу разборлор болот, жандуу практикалар болот, жандуу медитация болот, жана ысык тамак берилет, чай берилет. 25 000 сомдук ретрит 6 000 сомго мени менен болот. Заткан Жусупова менен болот. Вот ретрит. Ретриттин программасын бул жактан көрсөңүздөр болот. Кофе, чай берилет. Өзүбүздүн аялдык энергиябызды прокачивать этебиз. Албетте акча жана энергия боюнча иштешебиз. Акча деп көбүрөөк, акча дегендер көбүрөөк келсеңиздер болот. Жана диагностикалар болот. Сиздер менен сүйлөшүүлөр дагы болот, мамилеге разборлор болот, мини группада разборлор болот, телесная практикалар болот, myself деген бул дене менен иштеген терең жаткан блокторду табуу мүмкүнчүлүгү, жана ошондой эле ден соолукка дагы разбор болот. 9-дан өтүп бүтүрөбүз сиздер менен. Вот талдоо чеберинин результаттары. Мастер болуп чыгасыз аягында да. Разборду сиз кассага айлантып аласыз деген акча таба аласыз да. И анан, конечно, разбор жасап кардар менен иштей аласыз, эгерде VIP тарифине келсеңиздер. Модулдарды айта турган болсок, булар ички абалыбыз менен иштей алабыз, ата-эне программасы менен иштей алабыз, энергиябызды туура жумшоону үйрөнөбүз. Разборду жасаганды үйрөтөм мен, диагностика жасаганды үйрөтөм, кантип кардар тапканды үйрөтөбүз, акча тапканды үйрөнөбүз, жана албетте бренд плюс практика жасайсыздар. Вот ошентип биз сиздер менен ушундай сонун методика менен азыркы учурда бөлүшүп жатканым үчүн мен дагы абдан кубанычтамын. Канчалык билимим менен бөлүшкөн сайын мен дагы ошончолук өзүмдөн өзүм ыраазы болуп, өзүм бактылуу болуп жаткан учурум. Кызыма разбор жасасам болобу? Да, конечно, кызыңызга разбор жасасаңыз болот. Себеби дегенде кызыңыз сизден кийинки орунда тургандыктан кызыңызга разбор жасасаңыз болот. Азыр мен Телеграмдын трансляциясына өчүрүп коеюн. Андыктан үйгө тапшырма дагы бир жолу, пожалуйста, тапшырманы аткарып келиңиздер. Сиздер канчалык көп суммадагы разборлорду, диагностикаларды жасасаңыздар, өзүңүздөрдү сынап көрүңүздөр, өзүңүздөрдө ишеним пайда болот. Мисалы, мен дагы дароо эле миллион сомго разбор жасаган эмесмин. Менин разборум дароо эле 100 000 сом болуп калган эмес. Мен именно ошол 500 сомдон, 200 сомдон эле диагностика жасай бергенмин. И, пожалуйста, мына улуу кишилерге болбосо чужойлорго жасаса болобу? Да, конечно, чужойлорго болот.
ойлонбой эле жасай берсеңиздер болот. Алардын суроосун таап, бүгүн мисалы акчаны элестетиңиз, андан эмне эсесеп атасыз, акчадан сиз эмне аласыз дегенде адам сүйлөгөндө эле бойлорун айта берет. Жасаган сайын сиздер дагы үйрөнөсүздөр. Ошон үчүн сразу акчага жасайсыздар. Менеджерге дароо өзүңүздөрдүн чегиңиздерди жөнөтөсүздөр. Канчалык көп сумма таап, мына мен бүгүн ушундай деген адам менен иштедим, ушундай болдорун таптым, мына мынча сомго иштедим деп жөнөтсөңүздөр эле, биз сиздердин акчаңыздарды эсептеп, именно ошол да сиңдиңиздерге практика үчүн жасай берсеңиздер болот. Себеби мен өзүмдүн бир туугандарыма жасап үйрөнгөнмүн да. Сиздер канчалык көп акча тапсаңыздар, ошончолук жакшы. Ким эң көп суммадагы акча тапкан адамга биз талдоо чебери өзүм үчүн курсун белекке беребиз. Андыктан жолдошума болобу жазсам, жок, жолдошуңузга жазсаңыз болбойт, эрежени сактаңыздар. Анда эмесе бүгүндөн баштап эртеңки кечки саат 8ге чейин разборлорду жасаңыздар, чектериңиздерди жөнөтүңүздөр, эсептеңиздер. Сиздер менен ким байланышып жаткан болсо, биздин менеджерлер, кураторлор да ошол жака эле жөнөтө бересиздер, хорошо? Уулуңуздарга жазсаңыздар болот, кичүүлөргө жазсаңыздар болот, тааныштарга жазсаңыздар болот, коллегаларыңыздарга, чужой адамдарга жазсаңыздар болот. Андыктан сөз түрдө ниет кылып жасаңыздар. Бүгүн мен эмнеде үйрөтсөм, ошонун баардыгын кайра записти көрүп жасай бериңиздер. Эфирлердин баардыгы сакталат. Кайра көрүп, жазып алып, даярданып жасай бериңиздер. Жөн гана эмес, ошол адам результат алып, сиз дагы күчтүү мастер болуп, жашооңузда ар түрдүү результаттарды жаратайын деген максат менен жазсаңыздар, да, пожалуйста, сиздердин колуңуздардан келет. Мен дагы эч нерсе билбей туруп эле баштагам. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң күчтүү талдоо чеберлеринин биримин. Сиздердин дагы колуңуздардан келет. Анда эмесе эртең кечки саат 8де сиздерди күтөм. Жакшы туруңуздар. Сиздердин результатыңыздарды дагы күтөм. Кантип разбор жасасам болот, башынан көрбөй калдым дейт. Эфирлер сакталды, Инстаграмга чыкты. Именно ошол жактагы эфирлерди көрсөңүздөр болот. Бүгүн аябай көп тоскоолдуктар болгондуктан бөлүп сактаганга туура келди. Ошол жактан көрүп эле жасай берсеңиздер болот, хорошо? Рахмат, ыраазымын. Ал эми талдоо чеберинде атайын эфирлерди жаздырып, атайын сабактарды жаздырып, атайын разборлорду жаздырганбыз. Ал жакта сиз постоянно ошондой сабактар сиздерге 1 жыл бою доступта болот. Ошон үчүн сиздер талдоо чеберинде мындай профессиональный болуш үчүн, конечно, талдоо чеберине келгениңиздер жакшы. Ал эми азыр өзүңүздөрдү сынап, өзүңүздөр результат алгыңыздар келсе, өзүңүздөргө жасаңыздар, башкаларга жасаңыздар. 200 сомдон, 500 сомдон жасап, өзүңүздөрдү сынап, бир эле учурда акчага иштесеңиздер болот. Ыраазымын, сиздерге жакшы туруңуздар.